Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмдарынын билдирүүсүнө караганда, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча ар бир 6 секундда бир адам каза таап, жылына 6 миллиондон ашуун адамдын өлүмүнө дал ушул тамеки чегүү себеп болот. Тамекинин зыяны тууралуу эң жакшы билсек да, андан кутула албай жүргөн замандаштарыбыз миллиондоп саналат. Тамеки чегүү организмди инсультка чалдыгуу тобокелчилигин кескин жогорулатып жиберет. Анткени ал баш мээнин кан аркылуу жабдылышынын бузулуусуна алып келет. Кекиртек рагына да көбүнчө тамеки тарткан адамдар чалдыккан учурлар көп кездешет. Тамекинин өтө чоң зыяндыгы себеби баягы тамекинин ичиндеги түтүндө көп денеге зыян заттар бар. Ал негизги бул баягы орус тилинде айтмакчы, бул смолы деп коет, чаккыч. Андан сырткары баягы химикалык заттар кагазда жана фильтринде болгон. Жана эң негизги таасир эте турган бул никотин. Булар денеге бая түтүн аркылуу өпкөгө киргенде, өпкө аркылуу канга сиңип, анан кийин бүт ички органдарга таркап, ички органдарга таасир этет. Бул көнүмүшкө айланган жаман адат көздү коргоочу микроэлементтердин алмашуусун токтотот. Тамекини көп чеккен адамдын көзү кызарып, жашылданып, кабагы шишип турат. Анын курамындагы никотин көрүүнүн нервине жана көздүн кыймылдуу булчуңдарына терс таасирин тийгизет. Дал ушул тамекинин адам организминде ээлеген ордун билүү максатында айрым замандаштарыбыздын ой пикирин угуп көрдүк. Мына 10 жылдан бери тартпаймын. Өзүмдү жеңил сезем. Бул тамекини тарткан адамга эң жаман нерсе ушул экен. Адамга, мемеге, мамлекетке зыян алып келет, адамдарга зыян алып келет. Бул менен күрөшүш керек. Бул тамеки биринчиден тукумсуздукка алып келет, экинчиден өзүңүн тиш бузууларына, ички өпкө бузууларына алып келет. Мисалы үчүн буга чейин мен карап да көрдүм. Мисалы өзүмдүн эле менин жакындарым жашы мындайча айтканда 10 жыл артка тартат экен да. Бир тамеки чеккениң бул 3 минутта убактыңды мындай өмүрүңдү кыскартканга алып келет экен да. Мусулманчылыкта эле айтат, тамеки керек эмес депчи. Тамеки негизи Кыргызстанга жок кылса ыраазы элем да. Себеби тамеки адамды өмүрүн 2 эсе кыскартып коюшуна ишенем. Өпкөдө пайда болгон шишик, башкача айтканда өпкөнүн рагынын 90% көп жылдар бою тамекиден баш тарта албай келаткан адамдарда кездешет. Күнүнө 2 кутудан тамеки тарткан адамда 20 жылдан кийин өпкөнүн рак оорусуна кабылуу коркунучу 70% жогору. Бул оорунун мүнөздүү белгилери кыйнаган тынымсыз жөтөл, кан какыруу, көкүрөктүн оорушу. Мындан тышкары тамеки тартуу дем алуу органынын бронхити, эмфизема ооруларын чакырат. Тамеки чеккен адамдар тамекиден көз карандуу болуп калат. Утур аны тез чекпей турса, мээ ошону талап кылып калат. Буну ошо психоактивдүү затка көз карандуу адамдар болуп калышат. Кээ биркилер күндүзү да, түнү да чегишет. Себеп мээнин ичинде ошо никотинге сезимдүү клеткалар бар. Никотин чувствительный клеткалар, же болбосо никотин зависимый клеткалар. Ошол клеткалар ар бир убакыттын ичинде аралыкта, кээ биркилердики 15 мүнөт, кээ биркилердики жарым саат, кээ биркилердики 1 саатта ошону кабыл этип турат. Дүйнөдө чылым чыгаруучу фабрикалар күндөн күнгө көбөйүп, өлкөнүн экономикасына пайдасын тийгизгени менен жарандардын ден соолугуна зыяны көп экенин аңдабаган ондогон өлкөлөр азыркыга чейин өз ишин жүргүзүп келет. А бирок күнүмдүк турмуш тиричилигибизде колдонуп жүргөн тамекинин чыгарылуу процесси баарыбызга кызыгууну жаратышы турган кет. Тамекинин түтүнүндөгү чайырдын көп өлчөмү тиштин саргайып кетишине себепчи болот. Тамекиге өтө берилген адамдардын тиштери биротоло күрөң болуп калат. Ошону менен биргеликте шариятта мындай көрүнүш терс адаттардан болуп эсептелет. Шариятта инсандын ден соолугуна зыян алып келүүчү бардык ичимдик болсун, тамеки түрү болсун, баңги заттары болсун, бардыгы тыюу салынган, арам кылынган нерселерден болуп эсептелет да. Эми мына ушунун катарында тамекини ала турган болсок, тамекини биздин шарият негизинде алымдарыбыз макрух деп айтканда,
арамга жакын макрух деп айтылат. Себеби дегенде инсандын ден соолугуна олуттуу зыян алып келет. Мына ошондуктан шариятта бул макрух катары тыюу салынган. Күнүнө 20 даанадан ашык тамеки чеккен адамдын терисине чекпеген адамдыкына караганда денесине 5 эсе бырыш көп түшөт. Муну окумуштуулар билдиришет. Ошондуктан тамекини таштоо аба менен суудай зарыл экендигин дарыгерлер билдиришет. Улан Мамашеров, Кудайберди Дыйканов, Таң нуру программасы үчүн.